23-январга караган түнү Кыргызстандын бир нече облусунда жер силкинди. Өзгөчө Кырдаалар министрлиги зилзаланын очогу Кытайдын чек арага жакын аймагында жайгашып, күчү 7 балга чукулдаганын билдирди. Министрлик жарандарды дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Ошондой эле жер кайрадан силкиниши ыктымал деген маалыматты министрлик четке какты. Ошондой эле өзгөчө Кырдаалар министри Болбек Ажыкеев кайрылуу жолдоп, жер титирөө айрыкча Ысык көлдүн Жетөгүз, Ак Суу жана Түп райондорунда сезилгенин, Бишкек шаарында силкинүүнүн күчү 4-5 балды түзгөнүн айткан. Жертворазрушений в Аксайском, Жетогузском и Тюбских районах не зафиксировано. Также никаких жертв или разрушений в городе Бишкек также не зафиксировано. Прошу не паниковать. Жер силкинүүдөн кийин айрым соцтарма колдонуучулар жер титирөөнүн экинчи толкуну болоорун айтып чыгышты. Бирок сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов мындай жагдайдын алдын ала эч ким биле албай турганын белгиледи. Жок, аны деген сейсмологиянын адистери биле албайт. Эмне дегенде мындай нерселер аябай татаал суроолордо, мисалы өнүккөн Кошмо Штаттардан эле же өнүккөн Япониядан эле мындай суроого жооп бере албайт. Ал биринчиден. Экинчиден, жанагындай катуу жер тирөөдөн кийин албетте сөзсүз түрдө майда тиги жер тирөөлөр болот. Мына мисалы бүгүнкү жер тирөөдөн кийин бир 3-4-5 балга жеткен жер тирөөлөр болду. Бирок бул баягы очогу Кытайда болгон үчүн ал силкинүүнү биздин Кыргызстанда эч кимибиз негизи ошо Бишкекте эч кимибиз сезе алган жокпуз. АКШнын геология кызматынын расмий сайтында көрсөтүлгөндөй, шейшембиге караган түнү Кытайдын Кыргызстан менен чек арасына жакын аймагында 5 жолу жер силкинген. Алардын эң кубаттуусунун магнитудалык күчү 7 балл деп көрсөтүлгөн. Калган 4 силкинүүнүн күчү 5 жана 5,5 балдын тегерегинде болгон. Жер титирөө катталган учурда Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдө жашагандар сыртка чыгып турганын, айрымдары жер үйү бар туугандарына кетип жатышканын социалдык тармактардан көрүүгө болот. Кытайда болгон жер титирөө Кыргызстандан тышкары, Казакстанда да сезилди. Алматынын өзүндө 5 балга жетти. Шымкентте 2 балл болду. Алматынын тургундары айрыкча кабат үйдө жашагандар көчөгө чыгып, жолдордо машиналардын тыгыны байкалды. Жер титирөөнүн очогу Шинжаңдагы Ак Суу жана Кызыл Суу Кыргыз автоном облустары чектешкен аймактарда кеминде 22 чакырым тереңдикте жайгашкан. Маалыматка ылайык, жер титирөөнүн күчү очогунда 7,1 балга жеткен. Кытай бийлиги Шинжаң аймагындагы зилзаланын кесепети тууралуу маалымат бере элек. Эске салсак, 2008 жылы 5 октябрда Кыргызстандын түштүгүндө катуу жер титирөө катталган. Зилзаланын очогу Алай районунун Нура айылына жакын жерде болуп, күчү 8 балга жеткен. Бул табият кырсыгынан аталган айылдын 72 тургуну мерт кеткен. Ушундай эле табият кырсыгы 2006 жылы 26 декабрда Нарын облусунда жер титирөөнүн күчү Рихтердин мамычасы менен магнитудасы 6,16 жеткен. Бишкекте жер кыртышынын силкиниши 4,5 балл чегинде сезилген. Андан 10 турак жай толук кыйрап калган эле. Жер толкуну Балыкчы шаарына да жетип, ал жакта 12 турак жай жарым-жартылай талкаланган. Андан кийин 2013 жылы 28 январда Ысык көл жээгиндеги бир нече райондо жер силкинип, күчү МСК 64 мамычасы боюнча 6,5 балга жеткен. Борбору Казакстанда, Чолпон Ата шаарынан 100 чакырым аралыкта жайгашкан. Түп районунда 103 турак үй жабыр тартып, кырсыктын кесепеттерин жоюуга 303 миллион сом бөлүнгөн.